Өлкөнүн өзүндө талкууга түшкөн кабарлар менен кайрадан бери улантабыз. Бул ирет коомчулукта көп аял алуу маселеси кайрадан козголду. Буга себеп диний аалымдардын соопчулугу үчүн көп аялдуулукка үндөгөн чакырыктары социалдык тармакта жандантты көрүнөт. Интернет колдонуучулар эки жаатта бөлүнүшүп, ар кандай ойлору менен бөлүшүшүүдө. Бирок ага карабай кош аялдуулукту мыйзамдаштырууну демилгелегендердин ойлорунан кайта элек. Мындай пикирдегилер экинчи аялдын жана балдардын укуктарын коргоо шарият жолу менен болсо багуусуз жардамга муктаж аялдарды камкордукка алуу катары түшүндүрүп келишүүдө. Активисттер болсо бул жол менен аялдар айрыкча жашоодо тажрыйбасы жок жаш кыздар молдолордун тузагына оңой түшүп, тагдыры аларга байланып калууда деп эсептешет. Аялдардын жашоосун ары же бери багытка бургусу келген диний аалым жана активисттердин демилгелери ага болгон коомчулуктун ой пикирине кесиптешим Исмат Ибрагимов көз салып көргөн. Исмат, көп аял алуу маселеси бүгүн эле жаралып калган жок. Биз жашап күнүмдүк жашоодо көрүп билип жүргөн эле көрүнүш. Мыйзам ага жол бербестигин дагы жакшы билебиз, бирок маселенин актуалдуулугун жоготпой кайра багы жандана баштаган түпкүрүндө бир көйгөйдүн бар экендигинен айгинелегендей, бирок бул сунушту кайра жаңырыштын эмне түрткү болуптур? Рахмат Айгерим. Бул жерде дагы жана биз башында белгилеп кеткендей эле мыйзам жол бербегендиги себеби бүгүнкү күндө биздин коомубузда 2 же 3 аял алып жашагандар бар. Алардын ичинде 2 же 3 аялдын укуктары, анын балдардын укуктары корголбой жаткандыктан активистка Назира Бегим деген активистка өзүнүн сунушун коомдун талкуусуна алып чыккан. Ал бул жерде биринчи аялга салыштырмалуу 2 аялдын укуктары тебеленип, алар көчөдө калып жаткандыгы, ушул себептерден улам бул маселени мыйзамдаштыруу керектигин айткан. Ал мыйзамдаштыруу менен ошол Кыргызстандын аялдарынын келечеги, ошонун ичинен жаш балдардын келечеги дагы жакшы жолго түшөт деген ишенимин билдирген. Анын айтымында бүгүнкү күндө биздин нике тууралуу мыйзамыбызда бир эле кишиге каттоого мүмкүнчүлүк бар экен. Ошондуктан эч кандай экинчи аялга нике мыйзамдуу түрдө никеге туруу деген көрсөткүчү никеге туруу жок болгондуктан бул маселе бүгүнкү күндүн актуалдуу көйгөйүнө айлангандыктан ал коомдук талкууга алып чыккандыгы айтылды. Бул пикирлер социалдык тармактарда кечиресиздер кызуу талкууга айланды. Бул молдолордун гана жасаган иши, алар өз кызыкчылыктарын гана көздөп атат. Бул эки аялдуулуктан башкалар башка деңгээлге көтөрүлө албай калды деген сындарды айтышты. Ошондой эле бул байманаптар өзү каалаган айымдарды же болбосо аялдарды менчиктеп алууга болгон аракеттери катары баалагандар да болду. Ал эми коомчулукта болсо бүгүнкү пикирлерге дагы биз кызыгып көрдүк. Азыр шаар тургундардын кош аялдуулукка болгон пикирлери кандай экен угуп көрөлү. Көп аялдуулукпу? Аны айта албайм. Ар бир адам аны өзү чечет го. Азыркы заманда бир аялды бага албай жүрүшөт. Кача бир аялды татыктуу бакса, мен ойлойм жакшы болмок. Балдарын таштабай. Эмне кереги бар эми? Мусулманство деле ошону айтат. Бир нике кыйып алган менен жасаш керек. Жаман болсо оңдоп алыш керек, жакшы кылып алыш керек. Өзүң жакшы болушуң керек. Чынбы? Болбойт го да мындай. Көп аялдуу болгон. Бири-бирине болгон ишенимди актабай калат го. Сүйүү деген. Туура эмес болуш керек. Ооба. Бир аялды араң багып атабыз мисалы. 2-3 аял алган. Байлар албаса бизге окшогон кедейлер каяктан бала. Жок, албайм мен. Бирөө эле мага жетет. Бул шарыктардын пикири болду. Исмат, динге берилгендер муну сооп катары түшүндүрүп жатышпайбы? Анан багар көрөр жок эле багууга муктаж аялдарды камкордукка алуу жанагындай союклары туура жолго салуу катары түшүндүрүп. Экинчи аялдын жашоосун жеңилдетүү болгон аракет биринчи аялдын турмушуна терс таасирин тийгизип койбойбу дегенде биринчи суроо. Бул тууралуу адистер, психологдордун пикири кандай экен? Бүгүнкү күндө дагы ошол маселе аябай көйгөй болуп тургандыктан биз сезим кризистик борборуна кайрылдык. Аларга бүгүнкү күнү эле кайрылып, ушул экинчи аялдардан көбүнчө арыздар келип түшөт экен. Алар биринчи аялга салыштырмалуу экинчи аялга көбүрөөк маани берип, ал бир кандай эч кандай бир документи жок жашап туруп, кээ бир убакыт келгенде аны таштап коюп башкага кетип калган күндөр ушундай
ушундай окуялар болгон экен. Андан тышкары биринчи аялдын укугу тууралуу дагы бир канча пикирлер айтылууда. Бул жерде ошо психологдордун пикиринде биринчи аялдын бала чакасы, үй жайы жок эле, эч кандай билими жок, көчөдө калып кеткендиктен алардын жашоого болгон кыйынчылыктар, бир топ кыйынчылыктарга да кабылышы мүмкүн экен. Ошондо андан тышкары балдардын келечеги дагы тобокелге салат деген дагы ойлор айтылууда. Ал эми экинчи аял алып жашаган, экинчи аял менен жашагандар арасында дагы бул толук кандуу биз жакшы жашап атабыз деген пикирлер жок экен. Бүгүнкү күндө кайсыл 2 же 3 аял алган адамдар менен сүйлөшүп көргөндө аларда үй бүлөлүк өйгөйлөр жаралып тургандыгын психологдор эскертишүүдө. Андан кийин ошол эле тозакка көбүнчө жана биз башында белгилеп кеткендей жана багаарга муктаж аялдар эмес, жаш кыздар дагы кабылып калгандыгы бүгүнкү күндүн өтө орчундуу көйгөй болуп эсептелет экен. Бул тууралуу ошол сезим кризистик борборунун адистеринин пикирин уксак. Токол маселесин көтөрүп чыккандар тилекке каршы ошол аял кишинин көтөрүп чыгышы дагы акылсыздык деп ойлойм. Анткени бүгүнкү күнү ал аял мен экинчи аял болуп токол болууга даярмын деп атат. Макул, ал токол боло берсин. Бирок эртеңки 3-чү, 4-чү муундагы кыздарды биздин кыздарыбызды же неберелерибизди эч качан, эгер биз бул мыйзамда жол берип койсок, эч качан сиз токол болууга макулсузбу деп сурабай эле алардын эркине каршы токол кылышат. Бул келечекке мындай кыргыз калкынын санын көбөйтөбүз деп атышпайбы? Кыргызстандын санын көбөйтпөй эле кыргыз улутуна чыккынчылык кылгандык деп эсептейбиз да. Жана биз башында белгилеп кеткендей, адис дагы тасдыкка өттү. Жаш кыздардын ошол молдолордун тузагына илинип калуусу дегенде бул жерде бир канча себептер бар экен. Биринчиден бул кыздарыбыздын өзүнүн жашоосуна ишеними жоктугу, ошондой эле башка бирөөгө көз каранды болбой жашап кетерине көзү жетпегендиги үчүн ушундай сунуштарга макул болуп жатат деген ойлорун айтышты. Бул көйгөйдөн арылуу үчүн жаш кыздарыбыздын билим деңгээлин жогорулатып, аларга экономикалык жана финансылык сабаттуулугун дагы жогорулатыш керек. Ошондон кийин гана биздин кыздарыбыз өз алдынча өз укугу менен өмүрлүк жолдошун тандоого мүмкүнчүлүк түзүлөт деген дагы ойлорун билдиришти. Негизи бирөөнүн торуна түшпөш үчүн биринчи эле кыздарыбызга билимдүүлүк керектигин эскертишти. Рахмат, Исмат, маалыматыңызга. Интернетте жана кош аялдуулук боюнча көтөрүлгөн маселе, талкууга түшкөн бул маселенин тегерегинде кесиптешим Исмат Ибрагимов маалыматтарын топтоду. Биз болсо берип улантабыз.